элдин кайрылуусу боюнча могу тергөө изоляторунда турган жердеги жарандарга акча берилеби, тамак ашына же бөлүнгөн эмеспи бюджеттен? Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө жазык аткуу мамлекеттик кызматында тергөө изоляторунда отургандарга акча бөлүнөт. Тамак ашына бөлүнөт. Тамак ашына бөлүнөт. Биякта перечим бар. Ооруларга өзүнчө 120 сомдон 160 сомго чейин бөлүнөт. Бирок жана соттун чечими чыга элек алар кылмышкер эмес да. Алар тергөөлө жүрүп жаткан жарандар да, туурабы? Ошон үчүн следственный изолятордо отурушат. Кылмышкер эмес. Бирок ошол мен силерге фактын айтып коеюн. Ошол жерде тамак ашты берүүнү ким көзөмөлдөйт? Тамак аш берилбейт экен. Экинчиден, туугандары 3 мал тамак алып барат экен. Баргандан кийин ал дагы толук берилбейт экен. Бул боюнча Бул реалдуу фактылар да, ошону контролдо бизде спецпрокуратура дагы бар. Андан тышкары өзүбүздө дагы жазык аткаруу мамлекеттик кызматында начальник тергөө изоляторунун начальник башчысы бар. Андан заместитель по хозяйственной части ФХО деп коебуз. Ошол боюнча тамак аштар норма менен бөлүнгөн. Бул токтом менен бекитилген. Бүгүнкү күндө тамак аштар берилет. 3 маал тамак эртең менен кийин. Түшүнүктүү, эми баарын бересиздер. Туугандарыныкынан алып келгендерин алып турабыз. Ошол баары сөз түрүндө жана кагаз түрүндө болуп атат. Азыркы күндө реалдуу мен ошол кайрылуу болду. Тамак берилбейт экен. Туугандар барганда эле жарын берип, жарын беришпейт экен. Ошону сиздер жеке көзөмөлгө алып чечип коюңуздар. Биз жыйынтыгын билели ошол элден, Рахмат.